Саламатсыздарбы, сиздер Таныр медианы көрүп жатасыздар. Студияда Периза Сайтбурхан, алга чыгарылыштын кыскача мазмуну. Аккеме мейманканасынын ачылышы болуп, анда Садыр Жапаров чет өлкөдөн туруп сын айткандарга жана үрүп аткандарга ишенбөөгө чакырды. Нариман Тулеев эми Оштода соода борбору менен асма жол кургусу келип, ушул себептен шаар мэри Жанар Акаев Сулайман тоону ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинен чыгарууну сунуштады. Бишкекте шкон саммити өтө турган Ырыс Ордо комплекси расмий ачылды. Ачылууга мурдагы жогорку даражалуу чиновниктер, анын ичинде 75тин каты иши боюнча соттолгондор да келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныштырабыз. Комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Бишкекте бүгүн Аккеме мейманканасынын жаңылап оңдуп түзөөдөн өткөндөн кийин расмий ачылышы болуп, анын баасы жана Кыргызстанга келтирүүчү пайдалары жөнүндө сөз болду. Мындай майрамдык ачылышта да президент бийликти сындагандарды четтеп өтпөй, өлкө сыртында туруп, сын айткандар же болбосо Садыр Жапаровдун айтымында үрүп аткандардыга ишенбөөгө чакырды. Бүгүнкү күндөн баштап айына $60.000 мамлекетке аренда төгүп турат. $60.000. Мурда $60.000 эмес, тескерисинче 23-жылы биз алган мезгилде 30 миллион сомдун тегерегинде ушул имараттын карызы бар болчу. Ар кайсы төлөмдөргө, жана коммуналдык төлөмдөргө. Мына ошентип бул имаратты инвесторлорго берип 15 жылга мына ушундай акыбалга келтирдик. Мен мунун үчүн айтып атам, сиздерде маалымат болсун деп атам. Анткени жана чет өлкөгө чыгып алып, жалган маалыматтарды токуп үрүп аткандарга ишенип албагыла деп атам. Менин өз оозуман уктуңуздар, ошон үчүн ушул маалымат катары айтып коеюн дедим. Албетте Аккеме мейманканасы жана азыр анын кайсыл өлкөнүн жарандары иштетип жаткандыгы жөнүндө кийинчерээк кеп кылабыз. Азыр болсо чет жерден туруп сын айткандар же болбосо үргөндөр жөнүндө айтсак. Албетте Садыр Жапаров чет өлкөгө чыгып кеткендер боюнча сөзүндө кайсы бир адамдардын атын атаган жок, а бирок соңку бир нече жумадан бери Кыргыз интернет айдыңы саясий оппозиция эмес, убагында президент менен чогуу иштешкен анын тарапташтары, командалаштары болгон Сыргак Кенжебаев президенттин агасынын бажыдан алып аткан пайдасы офис жөнүндө кеп кылса, ал эми Кумтөрдүн мурдагы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кенден улутташтырылбагандыгын айтып, ал жерде жоголгон акчалар жана азыркы күндөгү кубаттуулугу боюнча сын айтып келет. Ал эми чет жакта жашап жаткан эколог Самат Кушбек да бийликтин ишин сындап келсе, активист Айдар Раев өлкөнүн Кытай тарабынан экономикалык экспансияга учурап жаткандыгын тынчсыздануусун билдирип келет. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2013-жылдагы Барс коондогу Эмилбек Каптагаевди анын карындашынын машинасында туткунга алынгандан кийин өлкөдөн качып чыгып 2017-жылы кайра келгенге чейин саясий карьерасы гүлдөп өнүккөн. Бул жылдары келечектеги президент Кипрде, Польшада жашап, Орусияга, Туркияга жана Казакстанга баргандыгы айтылат. Дал ошол жылдары Кыргызстандагы соц тармактардагы активдүүлүк күчөп, Садыр Жапаров чет өлкөдө туруп, кыргыз бийлигин каттуу сынга алган фигуралардын бирине айланат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Бул видеону көрсөңүз, дал эле азыркы саясий туткундар же тескерисинче чет өлкөдөгү жарандардан эч кандай айырмасы жок болуп, саясий качкын болуп жүргөн Садыр Жапаров Теңиз Бөлтүрүк сыяктуу Кумтөркени андан сырткары сөз эркиндиги жөнүндө жазып, парламенттин мүчөлөрүн, министрлер кабинетин жана саясатчыларды сындаган, видеолорун байма-бай таратып турган. Ал активисттердин жана адам укуктарын коргоочулардын, анын ичинде анын бийлиги астында камалып тургандардын мурдагыдай эле өлкөнүн көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөй бергендердин постторун бөлүшүп келген. Ал эми 2017-жылы анын өлкөгө кайтып келүүсү митинг менен коштолгон. Саат 12:00-дө өтүп, Я пройду границу 25 марта на Курдае в 12:00 и пойду в парк Горького на встречу с моими сторонниками. Этой информацией воспользовались прокуроры, и ровно в полдень его задержали. Люди, пришедшие на встречу, узнав об этом, устроили акцию протеста. Эске салсак, ал чет жерде жүрүп, Мекенчил саясий партиясынын негиздеп
деп саясатта 10 жыл деген китеп да чыгарып, аны башкы прокуратурада иликтөөгө алган. Китебинде ал кыргыз саясатындагы интригалар, Кыргызстандагы алтын аткезчилиги жана кыргыз митингдерин каржылоо жөнүндө жазган. Эми жаңы эле кайрадан ачылган Аккеме мейманканасы жөнүндө сөз кылсак, мейманкана көп жылдан бери иштебей турган, ал эгемен Кыргызстандагы алгачкы отелдердин бири болуп, түрк ишкерлери тарабынан курулган. Кийинчерээк мамлекет тартып алып, бирок эл аралык соттон жеңилип, Кыргызстан акыр аягында ишкерлерге 6,5 миллион доллар кенемте төлөгөндүгүн президент билдирди. Азыр болсо мамлекеттин эсебинде турган бул мейманкананы башкаруу жана иштетүү толугу менен Саякат курулуш компаниясына берилсе, анын оңдоп түзөө иштерин Байташ Групп компаниясы жүргүзгөн. Саякат курулуш компаниясынын жетекчиси катары азыр Ли Чжиячи, ал эми Байташ Групп компаниясынын жетекчиси катары Ван Жонма көрсөтүлгөн. Башкаруучу компания болгон Саякат курулуштун жетекчиси катары эле былтыр эле кыргыз жараны Эрнест Усупбеков көрсөтүлгөн болчу. Ош шаарынын мэри Жанар Акаев Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинен чыгаруу сунушун берерин билдирди. Бул тууралуу ал мэр журналист Семетей Аманбековго берген интервьюсунда айткан. Анын айтымында мындай сунушту маданият министри Мирбек Мамбеталиевке ООЗК айткан жана ага себеп катары Сулайман Тоонун айланасынын оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн ЮНЕСКО уруксат бербей жаткандыгын билдирген. Сулайман Тоодо эми өткөндө мисалы Нариман Тулеев Ошко келген. Ал киши бул жерде Сулайман парк деп чоң торговый центр курулат, абдан чоң. Анан ал айтат, Сулайман парктан канаттын жолу, дорога, канат, фуникулер. Кабинка жана аларчада курулду. Доппенмайер курду, аларчада ошол мен Сулайман парктын үстүнөн Сулайман Тоонун чокусуна барып, түшүп, сүрөткө түшүп, кичине эмелерди кылып туруп, кайра чыгып, бияка келе турган кылып курайын дейт да. Ой, сонун болбойбу десек, ЮНЕСКО уруксат бербейт. Эмнеге? ЮНЕСКО. Эмнеге? Жанагы Сулайман Тоого курулуш кылганга болбойт деп. Аны биз айтып атабыз, ой, ал жерде 3 эле бир жанагындай устун отургузат, чоң. Ооба. Десек, жок, курулуш болуп эсептелет, болбойт дейт мисалы. Ошон үчүн мындай ЮНЕСКО тарабынан абдан мындай тоскоолду көп да. А эмне болду ошол план эми? Эми ал план болгон жок. Анткени ЮНЕСКОнун өкүлдөрү каршы чыгып атат. Сулайман Тоон тегерек деп жанагындай чоң инвестицион проекттер деп келсек, алар да аны да карап көрөлү дейт ЮНЕСКО. 1 сом акча бербейт, бирок имидж. Жана Сулайман Тоо дүйнөлүк мурастардын тизмесине кирди дейт. Сулайман Тоон сонун кылып тегеректетип жол куруп мындай кылалы десең, аны да биз карап көрөлү дейт. Ошон үчүн мен азыр маданият министрине азыр ООЗК айттым. Эл аралык уюмдар, эл аралык коомчулук ушу сөксө бизди сөксүн, Ош шаарынын мэриясын. Бирок ушу ЮНЕСКОдан чыксаңар чыгып эле кетели дедим. ЮНЕСКОдан чыксак чыгып, анткени же аны кылалы десе, же албетте жанагы курулуш башталгандыкты биз да карап турабыз. Бирок жанагы алыс жактарда мисалы эски базардын жанына курсаң дагы мындай канча этаждайт, башканы карайт. Же ал жакка мисалы билбейм, Швейцарияда көп эле жактарда болдук биз. Мындай тоого канаттын дорога менен барып, чыгып, современный бир немелер бар да. Эми албетте Сулайман Тоону жанагы тарыхый ушул боюнча алып калышыбыз керек дейт. Бирок ага тийбей туруп деле мындай айлана тегерек жетін оңдоп, бир адамдар велосипедтеп, бир жөө басып, скамейкалар болуп, мындай отуруп жүрүшсө деп ойлойм да менчи. Чын-чынына келгенде бул жерде кеп оңдоп түзөө иштери жөнүндө эмес, Бишкектин борборун Монакого айландырам деген Нариман Тулеевдин дагы бир кылымдык проектисин курулуусу себеп болгон сыяктуу. Ал Сулайман Тоого канат жолун курууну каалайт. Андан сырткары Тулеев Ошто соода борборун куруп жатат. Сиздерге Ош шаарынын символу болгон Сулайман Тоонун этегинде жайгашкан Сулайман Молл. Ошондой эле ал долбоордун баракчасынан бул курулуш буга чейин эле башталгандыгын көрүүгө болот. Сулайман паркта курулуштун эң кызыктуу этабы башталды. Имараттын бардык кабаттарында ички жасалголоо иштери жүрүп жатат. Айрым зоналарда декорация иштери башталды. Ал эми сыртында фасад боюнча иштер жүрүүдө. Жакынкы күндөрү бул иштер толугу менен бүтүп, Сулайман парктын жаңы фасады өзүнүн кооз көрүнүшүн толук көрсөтөт. Эскалаторлор орнотулуп, эми кабаттардын байланышы да толук калыптанып жатат. Балдар үчүн өзгөчө жаңылык. Луна парк балдар ойной турган оюн зоок борборунун иштери кызуу жүрүп жатат.
жаңы кызыктуу мейкиндиктин акыркы көрүнүшүн жакында көрөбүз. Ал эми Galaxy кинотеатрында ремонт иштери башталды. Кино сүйүүчүлөр үчүн да жакшы жаңылык. Жакында бул жерде да жаңы форматтагы эс алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Сулайман парк күн сайын өзгөрүп, акырындык менен ачылышка жакындап жатат. Ал эми Бишкектин борборун Монте-Карло жана Таймс-скверге айланткысы келген мурдагы мэр азыркы ишкер Түлеевдин Бишкектеги Олд Бишкектин жер үстүндөгү коробкасы акыр аягында бузулса, ал эми жер алдындагы шаарчасы да мэр тарабынан алгач ачылып, андан кийин жабылып, айтор шаардыктардын жашоосуна оордогун азыркы күнгө чейин тийгизип келет. Ал эми бул чечим боюнча жарандар кандай пикирде десеңиз, Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты активист Улан Канат уулу ЮНЕСКОнун тизмесинен чыгаруу жаңылыш чечим деп эсептейт. Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун тизмесинде калыш керек. Бул Ош шаарынын келечеги үчүн эң туура жана стратегиялык чечим. Жанар Акаев мэр болуп келер менен шаарды кантип өнүктүрөбүз деп чын дилинен аракет кылып, эл менен дайыма ачык сүйлөшүп жатканын жакшы билем. Анын буфердик зонаны кайра карап чыгып, оптимизациялоо боюнча оюн түшүнсө болот. Жана Тоонун буфердик аймагын бир аз кыскартуу чынында эле керек деп эсептейм. Бирок тизмеден таптакыр чыгарып салуу чоң жаңылыштык болуп калат. Ошондуктан коомчулуктун пикирин эске алып, мэр Сулайман Тоо боюнча сунушун кайра карап чыгат деп ишенем. Сулайман Тоо 2009 жылы 26 июнда ЮНЕСКонун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. ЮНЕСКонун коргоосуна алынган көрү 130 гектарды камтыйт. Бул аймакта Ош турак-жайы, Рабат Абдуллахан мечити, Асаф ибн Бурхия күмбөзү жана башка тарыхый эстеликтер жайгашкан. Андан кийинчерээк Акаев бул боюнча түшүндүрмө берип, анын сунушу колдоо таппаса да Сулайман Тоонун айлана тегерегин иретке келтирип, көрктөндүрүлө тургандыгын айтты. Бул министрлер кабинетинин же ынтымак ордонун позициясы эмес. Мен көз карандысыз журналистке интервью берип жатып, мэр катары оюмду айттым. Анткени мен Сулайман Тоого бир нече жолу бардым. Сулайман Тоонун өзүнө эмес, анын астына тротуар салып, вело жол куруп, жашылдандыралы деген ойдо болгонбуз. Баары тең эле ЮНЕСКО уруксат бербейт. Ар бир ташын макулдашышыбыз керек дешет. Биз анан кантип эле Сулайман Тоону базар кылып, кафе салып башаламандыкка жол бермек элек. Жанар Акаев министрлер кабинетине ага Сулайман Тоого байланыштуу шашылыш чечим чыгарбай турууну билдиргендигин кошумчалады. Бишкекте ынтымак ордо резиденциясынын жанындагы мурдагы ВДНХнын ордуна курулган Ырыс Ордо конгресс холлу ачылды. Бул комплексте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөрүлөт деп айтылган. ШКУнун 26 саммити 2026 жылдын 31 августунда жана 1 сентябрында Бишкекте өтөт. Ачылууга жүздөгөн азыркы жана мурдагы чиновниктер чакырылган. Кызыгы катышкандыктардын арасында Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев болгон. Алар 75-тин каты боюнча айыпталуучулар. Бишкектин 1-май райондук соту аларды бийликти күч менен басып алууну пландаган деп күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 4 жылга эркинен ажыраткан. Ошондой эле сот 3 жылга шарттуу түрдө көзөмөлгө алган. Анан ошол мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга даярданган кишилердин өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн башчысы, айрыкча ички иштер министри Улан Ниязбеков менен ынтымактуу турушу суроолорду жараткан. Айрым маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча иш-чарага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы жана 75-тин каты боюнча дагы бир айыпталуучу Камчыбек Ташиев да чакырылган. Ага өзүнчө орун даярдалган, бирок ал ачылышка катышкан эмес. Ырыс Ордо конгресс холлунун аянты 39 000 чарчы метр түзөт. Ошондой эле анын аймагында расмий делегациялар жана жогорку даражалуу коноктор үчүн 8 конок үйү бар. Ал эми Зулушев, Нурланбек уулу жана Ташиевдин соту шектүүлөрдүн бири Бекболот Талгарбеков сотко келбей калгандыктан 27 августка жылган. Бул ишке байланыштуу шаардык сотто күбөлөр сурала баштаган. Эскерте кетсек, бүгүнкү соттук отурумга мурда айтылгандай эле кайрылууга кол койгондордун айрымы келип, кээ бирлери каттын артында бийликти ээлөө ою болбогондугун айтса, кээ бирлери толук окубай туруп эле кол койгондугун журналисттерге билдиришкен. Социалдык тармактарда 22 августта курулуш министри Нурдан Орунтаев Таластагы Манас Ордо комплексин оңдоп түзөө иштери менен барган кезде
уруш чыккандыгы тууралуу видео тараган. Анда бир топ адам жаңжалдашып, түртүшүп, кыйкырышып, сөгүнүп жаткандыгын көрүүгө болот. Соц тармактарда тараган видеодо кээ бирлер анда курулуш министри Орунтаев жумушчуларды сабаган деген да пикирлер тараган. Бул видео боюнча Талас облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Ермат Жумаев маалымат берип, ал курулуштагы жарандардын ортосунда түшүнбөстүктөр болгондугун билдирген. Рабочий момент болуп, бир-эки түшүнбөстүк болуп кеткен эле. Бирок биз ал маселе боюнча өзүбүз чечишип алдык. Самат мырза, сиз ал жерде бүт нерсени башкача көргөзүп коюпсуз. Ал туура эмес. Нурдан Кемеловичтин эч кандай тиешеси ал жерге жок. Ал жерде Ермат Жумаевич жөн эле адамдарды успокаивать этип, ажыраштырып жүргөн эле. Сөгүнгөн дагы адам Ермат Жумаевич эмес. Видеодо Ермат Жумаев менен Манасордодо курулуш жүргүзүп жаткан ишкананын жетекчиси Данияр Айбашев сүйлөп, активист Самат Кушбекти туура эмес маалымат таратып жатат деп да күнөөлөшкөн. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгы Орунтаевдин атын аталган жаңжал боюнча териштирүү башталгандыгын билдирди. Облустук милициянын маалыматына караганда, бул факт 22 августта Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарынын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Кемиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлордун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызы эл аралык Де Албис сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова Фейсбуктагы баракчасында билдирген. Сонун жаңылык бар. Махабат актер Джордж Клуни жана анын жубайы Амал Клуни тарабынан негизилген Альбис сыйлыгына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземи 7 октябрда Лондондо өтөт. Сот Махабатка бул абройлуу сыйлыкты алууга уруксат береби же жокпу? Бул чоң суроо жана ал 25 августта сот процессинде чечилет. Мен бул сыйлыкты биздин кыргызстандык журналист жеке өзү алышын каалайт элем. Махабатты чын жүрөктөн куттуктайм. Адилеттик үчүн Клуни фонду буга чейин кыргыз бийлигин журналисттерге коюлган айыптарын алып салууга үндөгөн жана алардын Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы негизсиз камоолор боюнча комитетине арыз берүүсүндө укуктук жардамын көрсөтүп келген. Ал эми бул иштин дагы бир жагы 25 августта Бишкектин Ленин райондук соту Махабат Тажибек кызына козголгон кылмыш ишин кайрадан карай баштайт. Тажибек кызынын адвокаты Акынбек Ногоевдун айтымында алардын ишти кайра кароону токтотуп, аны таптакыр жабуу тууралуу өтүнүчү четке кагылган. 25 августта саат 15:30да Ленин райондук соту журналист Махабат Тажибек кызына каршы козголгон кылмыш ишинин мазмуну боюнча кароону баштайт. 2025 жылдын декабрынан бери Махабаттын адвокаттары бардык өкүмдөрдү жокко чыгаруу жана кылмыш ишин токтотуу өтүнүчү менен кайрылып келгенине карабастан, жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, ишти биринчи инстанциядагы жаңы соттук териштирүүгө жөнөттү. Бул Махабат кайрадан сурак алынып, көрсөтмө берилип, дагы башка жолдор менен улана берерин билдирет. Ал бул сыноодон кайрадан өтүшү керек болот. Ал гана эмес, апасы, бир туугандары жана уулу да. Ошентип 25 августтан баштап Махабат жана анын коргоо тобу сиздердин колдооңуздарга муктаж. Ленин райондук соту 23 мартта Махабат Тажибек кызынын ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча карап, аны эч кайда кетпөө тууралуу тилкат менен эркиндикке чыгарган, бирок иштин өзүн кыскартуу өтүнүчүн четке каккан. Шаардык сот аны күчүндө калтырган. Де Албис сыйлыгы адилеттик үчүн Клуни фондусу тарабынан уюштурулган жыл сайын берилүүчү эл аралык сыйлык. Аны актер Джордж Клуни жана адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун бир канча маанилүү кейстерин жетектеген юрист Амал Клуни негиздеген. Сыйлыктын максаты дүйнөнүн ар кайсы бурчунда жеке коопсуздугуна, чоң тобокелчиликке карабай адилеттик, адам укуктары, аялдардын укуктары, демократия жана сөз эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан адамдарга жана уюмдарга көңүл буруу. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.